Тоюңузга чейин бир ай ыйлайсызбы? Же баланын үстүнө секирип, же бийик дубалдан ыргытып жибересизби? Салам достор, бүгүн биз башка өлкөлөрдүн ушул жана башка салттуу ырым-жырымдары бизге жапайы көрүнөт, ошондой эле бир чети эң күлкүлүү жана коркунучтуу салттар боюнча сүйлөшөбүз. Кеттик анда. Германияда идиштерди сындыруу салты. Германияда кыз менен күйөө үйлөнүү үлпөтүнө кылдаттык менен даярданбастан үйдү да кылдаттык менен тазалашат. Үйдү кылдаттык менен тазалайт дегенибиз, ошол 2 жашка келген коноктор үйлөрүнө конок болушуп, бирок артынан жыйнабай эскеринче чачып кетишет. Ошол үйдү 2 жаш жыйнашат. Бейшемби же жума күнү, майрамга бир нече жума калганда, достор келечектеги жубайларга ар кандай керамикалык идиштерди алып келишет. Бөлмөнүн же коронун ортосуна ошол келген коноктор катуу нерсени коюп, баардык чөйчөктөрдү жана табактарды келген коноктор ырайымсыз сындырып коюшат. Ал эми үй ээлери баш ийип, көйгөйлөрдү чогуу чечүүнү үйрөнүп, бирге короону тазалашат. Ошондой 2 жаш келген коноктордун сындырган идиш аягын тазалашат. Андан кийин конокторду даамдуу тамактар менен сыйлашат. 25 жылдык юбилейин бойдок катар белгилеген немецтерди үйүнүн ичинде потолокко чейин байпак болот. Шок болуп, такыр таң калышпайт. Жана ошондой эле үйдүн айланасында, үйдүн өзүндө, эшиктерде, баардык жерде эскирген байпактар бар. Аларды камкор жолдоштор илип коюшкан. Эмне үчүн байпактарды илип коюшкан десеңиз, ошол 2 жаш ичимдигин ичишип, чогуу бирге байпактарды чечишет. Андан кийинки Франция. Бойдоктор үчүн баш кийимдер. 25 ноябрда Францияда турмушка чыга элек кыздардын колдоочусу болгон ыйык Екатерина күнү белгиленет. Орто кылымдарда 25 жашка чыккан жана турмушка чыга элек айымдар сары жана жашыл калпактарды кийинип, арачалардын айкелдерине ленталарды, гүлдөрдү жана башка белектерди алып келишет. Ошол күнү кечинде түгөй издөөнү кийинкиге калтырбоо үчүн алар бий уюштурушат. Андан кийинки Дания. Татымалдар менен чачуу. Данияда кыз же бала 25 жашында бойдок болсо, алардын достору да ызы-чуу салышат. Байкушту көчөнүн ортосуна коюшат же андан да жаманы чырак мамага байлап, башынан бутуна чейин корицадан аябай көп өлчөмдө себелеп коюшат. Анын бекем болуш үчүн кээде чийки жумуртка да кошушат. Эгерде туулган күндөгү бала моралдык травма менен күрөшүп 30 жашка чейин жашаса, моралдык күрөш дегенибиз ушул 30 жашка чейин үйлөнбөгөн. Бирок дагы эле өзүнө түгөй таба албаса, анда ага калемпир чачат. Бул таң калыштуу салт 16-кылымда Даниялык татымал сатуучулар баардык континентти кыдырып, жумушу үчүн жеке жашоосун курмандыкка чалган кезде пайда болгон. Корица менен калемпирдин жыттары абдан туруктуу. Корица менен калемпирдин жыттары абдан туруктуу жана бир нече күн бою жоголуп кетпейт. Ошондуктан башкалар сигнал алышат. Сигнал дегенибиз, кимге корица же калемпир себилген болсо, башка бирөөгө жыттанса, ал адам бойдок жана ал адам менен таанышса болот дегенди билдирет. Андан кийин Кытай. Той алдындагы ый. Кытайда никеге турган курактагы кыздар көбүрөөк жагымдуу, бейбаштык жана күлкүлүү тамашалар жок. Кытайда никеге турган курактагы кыздар көбүрөөк жылмайып, бейбаштык жана күлкүлүү тамашаларды жазашпайт. Кайсы элинин салты десеңиз, бул Кытайдагы Туца элинин жасай турган ырым салттары. Ал эми жалгыз эмес, апалардын, курбу кыздардын жана туугандардын арасында көз жашы бул алдыдагы иш чарага кубанычын билдирет. Сиздерде суроо жаралат, эмне үчүн турмушка чыга турган кыз көз жашын төгүп ыйлайт деп. Ыйлаганын себеби төмөндөгүчө. Эгер турмушка чыга турган кыз канчалык көп жашын төксө, ал өмүрлүк жары менен чогуу жашаганда, жашоосунда көз жаш аз төгүлүп, жашоолорун жакшы жашашат деген ырымда ушул салтты колдонушат. Кийинки Индонезия. Гигиеналык эмес бал айы. Тагыраак айтканда 1 ай эмес, тойдон 3 күн өткөндөн кийин. Индонезиядагы
Тидонг урусундагы жаңы үйлөнгөндөрдүн көбү үйлөрүн таштап кете алышпайт. Эң негизгиси жуунуучу бөлмө менен даараткананы колдонушат. Бул убакта гигиена сактаганда эрте ажырашуу, чыккынчылык, оору, балдардын өлүмү жана башка кырсыктан сак болот деп эсептешет. Жаңы үйлөнгөндөр бул гигиена эрежесине баш ийбей койбошу үчүн жакындары аларга кам көрүп, жаштарга азыраак суу менен тамак аш алып келип беришет. Кызыктын баары үйлөнүү тоюна чейин эле башталат. Күйөө кыздын үйүнө замбил менен жеткирилет, кайненеси кызга шакек кийгизет. Ал эми жаштар болочок күйөө романтикалык ырдамайынча бири-бирин көрө алышпайт. Качан күйөө бала романтикалык ырды ырдагандан кийин көшөгө көтөрүлүп, болочок жубайын көрөт. Испания. Балдардын үстүнөн секирүү. Жаңы төрөлгөн баланы жиндерден кантип сактап, келечекте жаман нерселерди кантип коргоп калуу үчүн анын үстүнөн шайтандын кийимин кийип алып секирип өтүшөт. Испанияда бул эль колачо ырымы 17-кылымдан бери белгиленип келет деп эсептешет. Кастильо де Мурсия шаарынын жашоочулары наристелерин борбор аянттын так ортосуна жумшак жерге жаткырышат. Сыйкырдуу Минервалар сары кызыл костюмдарды, маскаларды кийип алып, камчы менен алар биринчи көчөнү бойлоп сейилдешет. Аларды көргөн башкалар коркушат. Анан алар чууркап келип кичинекей балдардын үстүнөн секиришет. Бул секирүү ошол балдардын келечегинде боло турчу кырсыктардан сактайт дегенди билдирет. Ушул ырым-жырым салттарды уккандан кийин сиздерде кандай ойлор пайда болду, сезимдер пайда болду? Ошол боюнча комментарийге бөлүшүп кетиңиздер. Ушуну менен видеобуз аяктады. Каналга катталыңыздар. Сиздер менен кийинки видеодо көрүшөбүз.